Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жогу экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Бүгүнкү күндө эч кандай чыңалуу жок. Украинага байланыштуу кырдаал боюнча Москвадагы кыргыз. Украинадагы атайын операция башталгандан кийин Орусияда кыргызстандыктардын саны азайган жок. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз диаспорасынын төрагасы Кубанычбек Осмонбеков Акипресс агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында атайын аскердик операция башталар менен көптөгөн кыргызстандыктар чочулашкан. Паника болду, бирок Кыргызстандын жарандарына эч ким аскерге чакырган жок. Бирок буга чейин Орусиянын жарандыгын алгандар коркуп Кыргызстанга кетип калышкан. Бир канча убакыттан кийин мобилизация бүтүп калганын, аларды эч ким куугун туктабаганын түшүнүшүп, кайтып келе башташты. Жана кадимкидей иштеп жатышат. Алардын көбү дүрбөлөңгө түшүп, мекенине кайтып башташкан. Бирок кыргыздар эле эмес, орусиялыктар дагы кетип жатканына күбө болдук. Балким бул өзүн-өзү сактап калуу үчүн табигый инстинкт. Бүгүнкү күндө эч кандай чыңалуу жок. Абал туруктуу жана эл муну ойлобой эле кадимкидей жашап жатат, деди ал. Булак Назар Ньюс KG. Орусиянын президенти Владимир Путин жарандарды аскерге электрондук түрдө чакыртууга жол берген мыйзамга кол койду. Мыйзамды апта башында Мамлекеттик дума жана Федерация кеңеши дээрлик бир добуштан колдоп берген. Жаңы мыйзамга ылайык аскерге милдеттүү жарандардын бирдиктүү реестри түзүлөт жана аскерге чакыруунун жаңы ыкмасы электрондук жана буйрутма кат менен чакыруу ишке кирет. Электрондук түрдө чакыруу мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталы аркылуу жиберилет. Мурда аскерге чакыруу кагазы жарандын колуна же жумуштагы жетекчиси аркылуу берилчү. Аскерге чакыруу мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталындагы жеке бөлмөгө жайгаштырылгандан тартып, жарандын колуна түштү деп эсептелет. Чакыруу жиберилген аскерге милдеттүү жаран аскер комиссариатына барганга чейин өлкөдөн чыгып кете албайт. 20 күн ичинде комиссариатка келбеген жаранга кошумча тыюулар салынат. Бул жаран ишкер катары каттала албайт. Кыймылсыз мүлкүн жана автоунаасын каттата албайт. Автоунаа айдоо жана банктардан насыя алуу укугу чектелет. Аскерге милдеттүүлөрдүн реестрин аскер комиссариаттары түзөт. Ал жерде аскерге милдеттүү жаран тууралуу бардык маалыматтар камтылат. Жана медициналык мекемелерге, окуу жайларга, салык кызматына, күч кызматтарына жана башка тиешелүү мекемелерге берилет. Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мурдараак журналисттерге бул мыйзам долбоору аскерге чакыруунун тартипке салууну гана көздөй турганын, элди дүрбөлөңгө салбоого жана эмиграциянын жаңы толкунун жаратпоого тийиш экенин айткан. Айрым эксперттер аскерге электрондук чакыруу мыйзамы менен Орус президенти Владимир Путин согушту узартууну, жаңы аймактарды басып алууну эмес, мурда оккупацияланган аймактарды кармап калууну көздөп жатканын айтышууда. Булак Азаттык. Украин согушкерлери Зеленскийди өлтүрүүнү каалап жатышат. Пентагондун мурдагы кеңешчиси. Украин согушкерлери президент Владимир Зеленскийди чыккынчылык кылган үчүн жок кылууну каалап жатышат деп Пентагондун мурдагы кеңешчиси полковник Дуглас Макгрегор 14 апрелде Judding Freedom аталышындагы YouTube каналына билдирди. Ал Украин армиясындагы коррупция маселеси тоо чокусуна жеткенин белгиледи. Миллиондогон акталай акчалар такыр башка жерлерде, ал эми аскердик техникалар жок. Макгрегордун айтымында социалдык тармактарда Украин аскерлери учурдагы кырдаалды талкуулап, өлкө жетекчилигин сындаган видеолор тарап жатат. Украин аскерлери биринчи кезекте артка кайтып, орустар жетелекте Зеленскийди жана анын командасын дарга асып салыш керек дешүүдө. Алар согушкерлер өздөрүнө карата чыккынчылык болгонун жакшы билишет деп кошумчалады Макгрегор. Булак Назар Ньюс KG. Япониянын өлкө башчысы сүйлөп жаткан учурда жардыруу болду. Бүгүн 15 апрелде Япониянын премьер-министри Фумио Кисида эл алдында сүйлөп жаткан жерде жардыруу болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда жардыруу Бакаяма шаарында болгон. Жарылгыч зат өкмөт башчынын атынан шаардагы Сайгасаки балык уулоо портун текшерип бүтүп, эл алдында сүйлөй турган учурунда жарылган. Фумио Кисида полициянын башкы кеңсесине эвакуацияланды. Мындан улам иш-чара жылдырылды. Полиция жардыргыч затты ыргыткан адамды дароо кармаган деп жазылат маалыматта.
Ошондой эле премьер-министр эл алдында сүйлөп жаткан учурда ал тарапка цилиндр түрүндөгү кара нерсе ыргытылганы, андан катуу үн угулганы айтылат. Эске салсак, буга чейин Япониянын мурдагы өкмөт башчысы Синдзо Абеге да кол салуу жасалган. Ал мындан улам көз жумган. Саясатчыга Нара шаарында эл алдында сүйлөп жаткан учурда 41 жаштагы Тацуя Ямагами тарабынан далысына 2 жолу ок атылган. Булак супер кежи. Бразилиянын президенти АКШ менен Европа Украинаны курал менен камсыздоосун токтотушу керек. АКШ менен Европа Украинадагы жаңжалды кубаттоону, анын ичинде Киевди курал-жарак менен камсыздоону токтотушу керек. Бул тууралуу Бразилиянын президенти Луис Инасу Луала да Силва билдиргенин 14 апрелде G1 маалымат порталы жазды. Президент тынчтыкка жетүү жолдорун издөө зарылдыгын белгиледи. Кече биз Си Цзиньпин менен тынчтыкка жетүү жолун табууга даяр өлкөлөрдүн тобун түзүү зарылдыгын кеңири талкууладык. Башкача айтканда, мен муну мурдагы жолугушууларда европалыктар менен да талкуулагам. Мен бул тууралуу кече америкалыктар менен да сүйлөштүм. Биринчи кезекте курал берген өлкөлөрдү токтотууга көндүрүү керек, деди президент. Лула да Силва белгилегендей, жаңжалга курал жеткирип жаткан өлкөлөр муну токтотушу керек. Ал АКШнын чыр-чатакка үндөгөндү токтотуп, тынчтык жөнүндө сөз баштоо зарылдыгын билдирди. Булак Назар Ньюс кежи.